Assalamu alaikum, рахмат. Майраңыздар менен эжекебизге азыр гүл берип атса, ичимен ойлоп койдум, мага гүлдүн деле кереги жок, шыпырык болсо болор эле дегенде. Себеби деген азыр биз ушундай возраст келип калдык ошол. Аялыңды кылып койчу десең, өзүң кылып койчу деп коет экен, өзүң турган шыпырып каласың го, ушундай неме болуп калды. Кандай настроениңиздер жакшыбы анан? Карыздарды унутуп, мындай неме болуп, кредит деп эле көңүл ачканы келсеңиздер, ого өтөр кайры настроениңиздер чүрүп коет. Алтындай болгон айымдар, майраңыздар менен келе жаткан, кирип келген. Өзү 23 февраль өткөндөн кийин эртеси күнү эле 8 март жөнүндө ойлонобуз. Жаз айы бүткүчөктү, айымдар сиздердин майрамыңыздар, дайыма күнүгө куттуктайбыз. Анан айымдардын майрамында каалаган мындай бир көп нерселер бар экен да, мындай алып бергенге куттуктаганга. Анан айымдар болсо ошо 23 февралда эркектерге эмне алып берерин билишпейт экен да. Анан кечке ойлонуп жүргөн, кечинен наскап келип берип коет го, ошо менен сүйнүп алып жүрө бересиң. 8 мартта которобуз наскиничи. Ой, эмеде 23 февралда ага чейин, анан эмки 23 февралга чейин. Баягы Манас Араматов досум айтмакчы, мындай ыргытсаң стенага жабышып калганча жүрө бересиң, кийип алып. Ушу филармонияга концерт коюп келсем эле, мындай улууларды көрсөм эле сүйүнүп, мындай өзүм да карп баратат окшойм, мындай теңиштарым көргөндөй болуп дегендей. Жаңы жылдын алдында бир корпоратив болуп калды, анан бир жакшынакай сулуу кыз экен, келип, сиз менен сүрөткө түшсөм болобу? Азыркы орусча сүйлөйт экен, можно с вами сфоткаться дедилер. Анан, конечно десем, өзүм эле тартып алды да, мындай. Анан өз жаныма түшпөй эле, мен эле тартып алды. Анан, өзүң түшпөйсүң десем, деді. Жок, сиздин сүрөтүңүз мага кереги эле жок, сизди апам жакшы көрөт деди да. Мен ыңгайсыз болуп, бетим кыймылдап, мындай. Апаң канча да дедим да. Для интереса сурап коеюн деп. Апаң канча десем, апам карып калды, сизди көрүп чоңойбодубу десе болобу. Ошондо апасы мени көрүп чоңоюптур. Ошондо мен канчага чыккан болом? Ошондо мына алдыда отурган апаларым менен классташ экенмин мен. Кандайсыздар, жакшы, настроениңиз жакшы. Апаларыбыз үчүн бир кол чаап коюңуздарчы мынакей. Мен азыр сиздерге бүгүн атайын ушу филармонияга улуулар келет деп анан бир тамаша айтып берейин деп чыктым. Азыр ойлондум, башка тамаша айтайын деп аткам, анан сахнага чыксам эле апаларым, аталарым отурса, как будто курортко концерт коюп аткандай болуп калат экенсиң го. Ушу курорт жөнүндө айтып берейин дедим да. Могу Воронцовка деген жерге жетип калдым менчи. Барып калсаңыздар, бара электерге да кеңеш катары болсун. Воронцовкага барып калдым, анан апалар келип, ошол жерге эс алганы жатат. Доктор эмес, мындай ден соолук чыңдаш керек да. Анан барып калсаңыздар, сиздерге айтып коеюн апалар. 10 күн же 15 күн болот да. Ошол 15 күндү пайдаланганга аракет кылыш керек. 15 күндүн ичинде кейбеш керек. Эң биринчи сиздердин ордуңуздарга жардам боло турганы ушул да. 10 күндүн ичинде кейсеңиздер деле, келсеңиздер деле, баягы келиңиздер баягы эле кыла берет. Ал үчүн оор болбой эле ошол жок дегенде 10 күн ошол жерди пайдаланып алыңыздар. Эс алыш керек, эч нерсени ойлонбош керек. Ошол жерде бир жигит келип апасын жаткырды. Анайын айтты, апа мен кете берейин, бир нерсе болсо телефон менен чалып турасыз дедилер. Апам эки жакты карады дагы, эч кимге успай, бергел балам деди. Анан келгенде кулагына айтып атат. Канча төлөдүң деди. Биринчи проблема ошол. Дедилер апасы, баласы айтты, 15 000 апа, 15 000 дедилер. Настроениясы түшүп калды. Айтпадым беле, келбей эле койсом болмок. Ошого 2 тормок келмек деп эле баягы. Торпок кара жерге келсин, главный өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар чың болсун да. Ошол 2 торпок садага чаап болсо дагы, ошол жерде ден соолугуңуздар чыңдап кеткениңиздер жакшы да. Анан ошондой жерге барып эс алгандарда, мына апаларыбыз да улуулар барышат го, ушу залда отургандардан сурасам болобу? Ким барды эс алган, кол көтөрүп коесуздарбы? Мына апам барыптыр, байкелерим да барыптыр. Канча жолу бардыңыз апа? 3 жолу бардыңыз. Семейный барып, үй бүлөсү менен барып эс алгандар барбы? Үй бүлөсү менен барып. Сиз канча жолу бардыңыз үй бүлө менен? Канча? 2-3 жолу бардыңыз, семейный бардыңыз, Сиз биринчине барганда байычаңыз менен кошо барып алыпсыз да ошондо, Уже безвыходный положение кийин уже ташташка болбой калды да. Ошон үчүн уже подряд баш керек. Сиздики түшүнүктүү. Мен эмнеге мындай сурап атам? Себеби дегенде бир нерсени байкадым. Муну бойдок баргандар менен, үй бүлөсү менен баргандар караганда, бойдок баргандардын дарылануу жолу кичине эффективнийрээк болот экен, орусча айтмакчы.
Бойдоктукучу. Үй бүлөсү менен баргандаркы кичине дары бекер эле убаракерчилик болуп калат экен да. Шуну туура түшүнүп коюңуздар. Таарынбаңыздар, айтып коеюн деген себеп мындай болуп атат. Үй бүлөсү менен барган киши сөзсүз эми экөө бир палатада жатат, аял башка жакка өзү башка жакка жата албайт да, туура? Экөө бир палатада жатат, 10 күн, 15 күн болсо ошол жерде чогуу болот. Үйдөгүдөй эле боло берет экен да. Эрте менен аял ошо жака да барып проблема таап алат, ошо жерге да, эс алган жерге барып. Эрте менен ошол жерге келдим, бир аябай бир эс алайынчы десе, таң атпай жеңем баштап аткан болот да. Ай, турбайсың. Эс алганы келдиң беле, бияка деп коет. Эс алганы келгенсиң дел. Турбайсың. Эртерээк барып кичине кезекке туруп турсаң боло, жата бербей. Барып туруп турсаң кийин аркасына туруп калабыз. Эртерээк барып алдыга туруп турган болсоң кийин анан эртерээк кирип, кийинкисине да эртерээк кирип кичине неме болот элек. Столовойдо жана терезенин түбүнө отурайын дедим эле. Бар ошол жерден отуруп турсаң боло. Кече бир аксакал өзүнүн ордун билбейт экен, биздин ордубузга отуруп алып орун бербейт. Ошо ойдон ошо жерде эйлип алды, терезенин түбүнө отурайын дедим эле. Барып койсоң боло, ай турсаң боло. Болду, башталды. Кийин кайра экөө тургандан кийин баргандан кийин кезекке экичөө туруп калды, болду. Баягы аркасында турат аялы дагы айттым эле го, жана эртерээк келсең өлүп кетесиң мына алдында. Мына тигилердин мурунда алдыда турмакпыз, эртерээк кирип кетип калмакпыз. Бадыр болду. Каяктагы дары эффект болсун анан кийин. Бойдоктуку жакшы экен да. Бойдок ошо күнү барып алып, 3 күнгө чейин турбай, леченияга деле барбай деле койсо болот ал. Ал бир эс алгысы келди, тап ушундай. Кечки ушунгай успейт этсе болду. Кайра эртеси күнү кечке да уктай бер, эч ким эчтеке дебейт. Мындай көңүлү ток болуп, анан 3-чү күндөн баштап анан деле барса болот экен да, карачы. Анан ал жерге жанагы өзүнчө күйөөсү жок барган келиндер, аял жок барган жигиттер болот го. Мына ушулар дагы башка бирөөнүн аялы, мисалы, башка бирөөнүн эле күйөөсүн уруша бербейт да. Мына байкаңыздар. Бирөөнүн күйөөсү өтүп кетсе, турбайсың, эртерээк барбайсың, ушундай өрмөк болот. Кандай иши бар анын, туурабы? Тескерисинче болот экен да. Ден соолукка пайдалуу экенин карап көрүңүздөр. Үйдө жүргөндө эркек монту эле басып жүргөн, талпаңдап элечи, монту элечи. Күрөктү монту мойнуна салып эле. Анан ал жерге барып калгандан кийин эркектер түзөлүп калат да. Мындай жорголоп басып калат. Басыгы да өзгөрүп калат. Себеби башка айымдар жүрбөйт жерде. Психология ушундай да. Илбой эркек деле башка аялдын көзүнчө өзүн жаман көрсөтпөйт, аял деле башка эркектин алдына келгенде эле сразу оозу 3 бурчтуу, көзү 4 бурчтуу болуп калат го, мындай эле. Деп элем. Ушинтип калат го. Жакшы экен да бул. Мына биякта 2-3 эркек келатса, биякта 2-3 аял келатса, өтүп баратышып мындай, кыздар силер тамак ичип келатасыңарбы деп карачтың эле. Кыздар деп тим эле. Десе бер жактагы айымдар да, "Ооба, силер кечип келдиңер окшойт" деп карачы. Кандай отношения? Бири-бирине жасаган мамилелери тим эле. Ошол жердеги айым ушу турмушка чыкканына 35 жыл болгон, күйөөсүнүн комплиментин унутуп калган ал да уну эле. Бу жерде айтып атпайбы, кыздар деп атат, карачы. Бири-бирине мына көңүлү көтөрүлүп, мына жакшы сүйлөшүп, кара сонда. Мына ошондой, мындай сүйлөшүп жүрсө жакшы да бири-бири менен, туурабы? Анан эми ал жерде го биз теңдүүлөр болсо, кичине бир аз барып мындай айымдар менен сүйлөшсө болот. Ай кыздар жүргүлө. Кечинде бир жерге чогуу мындай чай ичели же мындайчы бир сүйлөшүп отурайлычы десе болот эми. Улуулар болуп калат атпайбы? Мына апалардай, мына апам 3 жол бардым деп атпайсызбы? Анан ушундай сизге окшош куракта дагы аталарыбыз да келди да. Эми ал сиз менен сүйлөшө албайт атпайбы, мисалы. Эми жаш бала эмес да, басып барып телефон бар, чоңсу айта албайт да. Ошондой аталарга да айтып коеюн деп атам да, сиздерге дагы неме болсун, кеңеш болсун. Тааныша албай атасыздар да, ошол жана мисалы ысык атага барып калсаңар, таанышуу бурчу жана столовойдун биягында бир теке турат. Ошо теке сүйүүнүн символу. Ал жөн коюлган эмес алты. Ошон үчүн мына апа сиз жаныңыздагы 3 подружкаңыз менен баратасыз да. Ошол жерге барсаңыз 2-3 аксакал турган болот. Алар 2-3 жолу келген профессионалдар уже. Билишет да.
Арасында бирөөсү мындай комайланып турат, ал жаңы барган аксакал да. Эми тигилерге жаңы кошулуп, кичине аралаша албай атат. Бирөө өзүнчө эле шустуруу болуп турган болот, ал беркилери күрөтүп аткан аксакал. Сиздер ошол жерден кантип таанышсаңыздар болот. Ошонун жанында тепкич бар. Ошондо сиздер үчөөңүздөр баратасыздар го. Мында жерде аксакалдар турат го. Ошо аксакалдарга жакындаганда эле апа сиз мындай тепкичтен назад кетип каласыз мындай. Ошол моментте бир аксакал колтуктан кармайт да шартындай. Болду, дальше разговор башталып кетет. Эми 10 күн болсо да сүйлөшүп, эми үйлөнүп алмак белеңиздер, эми просто 10 күн болсо да сүйлөшүп жүрөсүздөр да. Жакшы да мындай. Куда сөөк болуп кетесиздерби? Туурабы? Анан эми курортко бир жолу барып алган эркек мындай кыны калат да. Анан бир жигит ушу курортко барыптыр, аябай жагыптыр, келинчегине да жакшы каалап, жакшы тилек кылып дегенде өзү келгенден кийин келинчегин жөнөтүптүр эс алып келсин деп. Ал дагы 10 күн эс алыптыр, бирок өзү кызганчаак экен. 10 күн келинчеги эс алгандан кийин үйгө келгенден кийин аялынын сүрөтүн көтөрүп алып жетип барыптыр багы. Эмегечи курортко. Администратор аялга барып эле "Мына аял келдиби?" деп эле. "Келди, эмне болду? Ким менен жүрдү?" Эми болгонун айтат да, көргөнүн берке администратор аял айттыр. Эми чынын айтсам, башка келиндер бирөөлөрдүн күйөөлөрү менен сүйлөшүп, скамейкада отургандарын көрүп калдым. Бирок бул келин жакшы келин экен. Келгенде күйөөсү менен келди эле, кеткенче күйөөсү менен жүрдү. Андай случай болушу мүмкүн. Мага өзгөчө жакканы, эми ар кандай жана процедуралар бар. Ошондон мен билбей калганым, анан биринчи жолу барып атам ал жерге, мисалы, Воронцовко барганда, грязь-лечение дегени бар экен да. Мен билген эмесмин, чынын айтсам. Баткак менен ошондой процедура жазып коюптур мага. Анан кирсем жаш эле кыздар экен. Анан чечиниңиз деп калды. Анан мен тамашалап атып, эки жакты карасам, чындап эле чечинип атышкан экен. Анан экөө экен, эки киши жатат экен, экөө бош экен. Анан мен чечиндим, баа медсестра кыз келди дагы чечиниңиз деп чечиндирип туруп анан кийин бир жагына жаткырып турган баткак менен жаап көмүп койду. Бу жерде жатам, бияк бош болчу. Ушундай турбайбы деп баткакта жатсам, бир медсестра кыз өтүп барат, таанып калып, "Сиз мени сүрөткө түшсө болобу?" деп коду. "Ооба" деп мынтип койдум мен да. Ошентип жатсам эле бир аксакал киши келип калды. Ошо 80ге жакындап калган атабыз экен. Ал киши да биринчи жолу келген экен мага окшоп. "Ата, чечине бериңиз" деп коюп, медсестра чыгып кетти эле, атам чечинип атат. Мен бу жерде жатам, кыла турган ишим жок болсо атамды карап жатам дем. Мен да караганда ушундай болот окшойм деп аксакалды карап жатам. Аксакал чечинип бүттү, дагы кечирип коесуздар. Аксакалдын ордуна бурда бир жеңебиз, бир айым жаткан окшойт. Калгөткүсүн унутуп кетиптир, дем кечирип коюңуздар. Ана атабыз чечинип бүттү, дагы калгөткүнү көрүп калды да. Ал киши ойлоду, баткак болбош үчүн ушуну кийип жатыш керек экен деп. Ойлоду окшойт. Алды да отуруп алып, шашпай кие баштады. Мен де бирдеке демек белем, өзүм биринчи жолу келип алсам ал. Ай, шашпай кийди, дагы төшүнө чейин чоюп жатып алды. Медсестра кыз кирди да түшүнбөй эле эшикке чыгып кетип калды. Эки жолу кирип, эки жолу чыгып кетти да, уң чыкпай келип баткак менен жаап коюп кетип калды. Мен бу жакты карап күлүп жатам. Аба атам калгатка кийгенде башкача көрүнүп калат экен, ошону көрүп аябай элестети. Стенаны карап алып аябай күлүп атам да, анан ичимен ойлодум. Мен эмне күлүп атам? Балким процедура өзү ушундайдыр. Туруп алып калгөт издей баштадым. Медсестра кыз кирип келди. "Эмне туруп жүрөсүз?" дейт. "Алып кел калгөткүнү." Айтып койбойсуңбу, атам карачы, баткак болбой калгөт кийип жатат. "Алып кел меникин." Мен биринчи жолу киришим да. Билбейсиң да, кызыктай болуп, жуунуп алып, баткактан эптеп,
эшикке чыга калсам башка бир медсестра кыз келаткан экен. Мен алдымдан чыгып мени көрүп калып эле, Борончу аке кандайсыз, жакшысызбы? Сиздин да көзүңүздү көрө турган күн бар турбайбы дейт анан. Не десем, ой, сиздин көзүңүздү көрө турган күн бар турбайбы деди эле мен тамашалап. Ай чоңу, сен менин көзүм көргөнчө бу гряздагылар көчүгүн көрүп койду, мен айтасың.